Assalamu алейкум, Атушыңбек YouTube каналының талшылары. Biz Кыргыз дача эс алуу борборунда келип калдык. Бул кайсыл жер десеңиздер, Красногорский жакта. Бул жерде өзүбүздүн мекендештерибиз иштетишет. Кой союп, мейман күтүп, ошондой эле куда сөө күтүп, чакан тойлорду дагы өткөрсөңүздөр болот. Ошондой эле дос туугандар менен дагы келип эс алганга сонун бир мүмкүнчүлүк. Башында эле сиздерге бааларын айта келели. Будный күндөрү 14 000 рубльден болот. Ошол 12-13 адамга чейин эс алып кетсеңиздер болот. Анын ичинде ошол банялары кирет, душтары, бассейндери, эс алчу бөлмөлөрү, ошондой эле шашлык кылганга, кой союп жегенге сонун бир мүмкүнчүлүк. Ошондой эле спорт менен волейбол ойносоңуздар дагы, ошондой волейбол ойногонго дагы аянтчасы бар. Сиздерге түшүндүрүп коелу, эки дача бул. Бул биринчи дачасы, ал эми бул жакта экинчи дачасы. Азыр бардыгын толук маалымат алып бергенге аракет кылам. Андыктан каналга катталып, группа контакттары менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Кыргыз дачасы, кыргыздар азыр күн ысый баштады Москвада, ушундай дачаларда эс алганы өтө бир сонун бир шарттар түзүп бериптир да. Болгону суткасына 14 000 рубль будный күндөр. Ал эми выходной күндөрү 17 000 рубль дейт. Выходной күндөрү 17 000 рубль дейт. Экинчи дачасы бул, мына көрүп атасыздар. Эки дача менен сиздерге толук маалымат берем. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Мекендештер, азыр бул дача менен тааныштырайын. Бул жакта дагы ошол ар бир дачанын өзүнчө бассейндери, өзүнчө банялары, өзүнчө душтары, өзүнчө кухнялары, өзүнчө спальнилери бар. Өзүнчө казан аяктары, шашлык пиширүүчүлөр дагы өзүнчө. Киргенде эле ушул жерде тамактанып отурсаңыздар болот, мына стулдары. Андан сырткары мына холодниктер, тамак алып келсеңиздер, же бир холодникте сактай турган нерсе алып келсеңиздер, ошоко саласыздар. Газдары бар, кир жуган машиналары бар. Бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми бул жагында душ, бассейн, банясы бар азыр. Сиздерге азыр бассейн, банясын, душтарын көрсөтөйүн, жүрүңүздөр. Бул жерге баняга 5 саат түшкөнгө дагы уруксат мынакей. 5 саат түшөсүздөр, ошо 10-12-13 адамга чейин. Ал эми бул душ, бул бассейн. Өтө сонун бир комфортный мүмкүнчүлүктөр түзүп берген. Экинчи кабатына чыкканда 3 спальня бар, 2-2ден эс алса болот. Мына көрүп атасыздар. Экинчи кабатында спальня, биринчи этажында баня, тамактануучу жерлер. Бул жерге дагы отурсаңыздар болот, отуруп шашлык жесеңиздер болот. Кой союп алып келип пиширип жесеңиздер болот. Мынакей шашлык пиширүүчү мангалдар дагы бар, казандар бар, аш пиширүүчү, шорбо пиширүүчү, бүт казан отундар бул жерде даяр. Шашлыктарды ушул жерде отуруп жесеңиздер болот. Урматтуу мекендештер, бул экинчи дачасы. Бул жерде аянтчасы өтө чоң. Бири-бирине эч кандай тоскоолдук болбойт. Кеңири, экөөнүн аралыгы дагы чоң. Ал эми бул жерде мына айтып аткандар, волейбол ойноп кетсеңиздер дагы болот. Волейболго кызыккан мекендештер үчүн. Ал эми бул экинчи жактын отуруучу, эс алуучу жери. Ал жакта да мангал өзүнчө, казан аяктары өзүнчө, шашлык кылганга, кой союп пиширип жегенге, тамак кылганга, теге тамактын түрлөрүн алып келип кылсаңыздар болот. Бул эми экинчи дачасында киргенде эле, мына силерге көрсөтүп коелу, бул жакта бети колун жууй турган, кийимдерди, бул кийимдерди кое турган жер. Киргенде мына көрүп атасыздар. Бул жерге дагы отуруп тамактануучу жер. Бул жак кухня, холодниктер, ошо мурункудай эле бардык нерсеси бар. Экинчи этажы спальня, ошо түнү эс аласыздар. Өтө бир сонун мүмкүнчүлүктөр түзүп бериптир. Бул жакта дагы ошол банясы, бассейни, душу бар. Ошол биринчиде көрсөткөндөй эле бул жактын дагы ошо өзүнчө бассейндери, душтары, банялары бар. Келип эс алып кетсеңиздер өтө сонун бир мүмкүнчүлүк. Урматтуу мекендештер, толук эле маалымат алып бергенге окшойт. Ошол бир дачанын ичинде дагы сиздерге кайталап өтөлү. Будный күндөр 14 000 рубльден ошо 12-13 адамга чейин келип эс алып кетсеңиздер болот. Ал эми дем алыш күндөрү 17 000 рубльден. Анын ичинде ошол бардык мүмкүнчүлүктөр, шарттарды түзүп берген. Банясы бар, бассейни бар, душу бар, ошондой эле казан очокторунан бери шашлык кылам десеңиздер, кой пиширип жесем десеңиздер, отундары менен бардыгы даяр. Сиздер келесиздер, кой алып келсеңиздер, койду өзүңүздөр ала келесиздер дагы, пиширип жеп, ошол Кыргызстанда жайлоодо эс алгандай келип, бир сутка эс алып кетсеңиздер болот. Бул мен айтып өткөн баа, бул бир сутканын баасы. 14 000 рубль будный күндөрү, ал эми дем алыш күндөрү 17 000 рубль бир суткага. Өтө бир сонун бир мүмкүнчүлүк десек болот. Аянтчасы дагы өтө кеңири, эки дача бири-бирине мешать этпейт. Шашлык пиширүүчү, ошондой эле волейбол ойночу дагы аянтчасы бар. Группа контакттары максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Өзүңүздүн кыргыз мекендештер кыргызча эле сүйлөп чала бересиздер. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.